Бул жерге деген келгенде муну ачык деп айтат. Книжкага жазылат. Андан кийин бул жердин состояниясына байкоо жүргүзүлөт. Социалдык тармактарда гидрометеорологиялык станциялар абанын температурасын туура эмес, атайлап ылдый көрсөтүп жатат деген сын пикирлер айтылып келет. Бирок бул багытта иштеген кызматкерлер кантип аба ырайын өлчөөрүн көрсөтүп беришти. Биздин Кыргыз гидрометте болобу, башка жерде болобу станцияларда абанын табы тени наблюдается, измеряется. Термометр тиякта сыртта тура, а бизде тени. Шуну баса белгилеп коеюн да. Көлөкөдө эметебиз да, байкоо отчет жасайбыз. Батис байланган, экөөнүн жардамы менен таблица аркылуу абанын нымдуулугу аныкталат. Ылдый жагында минималдуу термометр, ал абанын эң аз ылдыйкы минималдуу температурасын өлчөйт. Андан кийинкиси максималдуу термометр, ал абанын күндүзгү канча температурага ысыган максималдуу температурасын өлчөйт. Негизи абанын температурасын көлөкө жана шамал жүгүргөн жерде текшерүү керек. Бул дүйнөлүк практика. Ал эми жарандар болсо үйдө абанын ысыктыгын текшерүүдө градусту күнгө коюп коюшат. Ошондон улам жаңылыштык пикирге келишет. Когда граждане нашей страны измеряют температуру... Шаар тургундар абанын температурасын автоунаадан үйдөн текшерип келет. Бирок биз чыгарган жыйынтык менен жарандардыкы туура эмес келет. Себеби элдер кантип текшерүүнү билбейт. Азыр биз эксперимент кылып бул жерге градус койдук эле. Согласно нашим стандартам и регламентам. Поэтому давайте посмотрим, сколько сейчас температура на том термометре, который мы положили перед вами. Но она почти 40 градусов, 39,5 градусов. Бул жерде 40 градус ысыкты көрсөтүп жатат. Себеби күндө турду. Ал эми гидрометеорологиянын текшерүүсү 32 градус ысык деп чыгарууда. Айырмасы 8 градус. Өлкөдө абанын температурасын текшерген гидрометеорологиялык станциялар дүйнөлүк стандартта иштешет. Бул жерден бир эле абанын температурасын эмес, шамалдын ылдамдыгын, абанын нымдуулугун жана башкалар текшерилет. Мануалдык станция деп аталат. Кыргызстан боюнча 34 жерде ушундай мануалдык станциялар жайгашкан. Бизге Кыргызстандын ар түрдүү деңгээлиндеги тоолуу райондордо, тоо этектериндеги райондордо жана өрөөндөрдөгү абанын состояниясын билип турабыз. Ошолор аркылуу күнүнө 8 жолу байкоо жүргүзүлөт. Станцияда 8 жолу бизге сводка түшөт. Биз ошонун негизинде болжолдоолорду, прогноз погодаларды түзөбүз. Гидрометеорологиялык станциялар 100 жылдан бери абанын температурасын текшерип келет. Өлкө боюнча 34 мындай текшерген станциялар бар. Ал эми эскерте кетсек, Борбор калаанын тарыхында эң ысык аба ырайы 1983 жылы катталган. Ошол жылдары күндүн табы 42-43 даражага чейин жеткен. Тилек Айталиев, Руслан Барененко, ЛТР, Бишкек.